Эмне үчүн Гарвардга кириш кыйын? Себеби ал жерге чындыгында гарвардчылар окуйт. Ал жерде акчалуулар, анан акыл жактан жетишкендер окуйт да, ошон үчүн ал жерге кириш дагы кыйын. Контрагы паланча $1000, жашаш паланча $1000. Себеби ошол деңгээлдеги адамдар менен таанышыш, ошол деңгээлдеги адамдар менен бир партада отуруш, анан өтө күчтүү деңгээлдеги адамдардан сабак алыш шансы түзүлөт да ал жерде. Автоматтык түрдө ал жерге кызыгуу күчтүү болот. Себеп неге? Базарда иштеп атасыз, өнүкпөйсүз. Качан бир таанышыңыз акча берип же колдоо көрсөтпөсө. Гарвардда окуп калдыңыз, бир күчтүү таанышыңыз бар, ал досуңуз аким болуп кетти, же бир президенттин жардамчысы болуп кетти. Ал жерде автоматтык түрдө иштериңиз оңой бүтөт. Неге? Ал досуңуз себеби. Университет билимден сырткары тааныш билиш, достук бардык нерсени да системалаштырып түзүп бере турган жер да. Ооба, диплом чаң басып жатат дегендер көп. Урматтуу мекендештерим, ийгиликке жеткен адамдар Гарвард таштап кетти, мындай окуу жай таштап кетти деп көп угуп калабыз жана окуйбуз китептерден. Ал Гарвардтай жерди таштап кеткен экен, демек билими өтө күчтүү экен дегени да. Сиз кайерде таштап кете аласыз? Бишкектеги политехтиби? Политех деп Америкага эмес, Өзбекстанга барып политех деген университет бар десеңиз, ким тааныйт экен, билет экен. Ошондой экен, биз илимди алышыбыз керек, билимди алышыбыз керек. Өзгөчө биз мусулманбыз, мусулмандарга мындай дүйнөлүк илимдердин кереги жок, физика, химиянын кереги жок дешибиз жеткен караңгычылык, жеткен акмакчылык. Бүгүн акча барбы, илимге тигишибиз керек. Бир жаш кадр барбы, аны колдош керек. Ал окуш керек. Химиктер химиянын үстүндө өтө катуу иштеш керек. Эң күчтүү арушаларды ойлоп табыш керек, чыгарыш керек. Азыр акемдин убагы өтүп атат. Бул жерде компьютерден башкарып отуруп, менмин деген арушаларды жиберип коюп атат. Адам өлтүрүш кереги жок. Бир адам барып бирөөнү өлтүрүшүнүн кереги жок. Компьютер эле башкарып коюп атат. IT тармагына кириш керек. Үйрөнүш керек, окутушубуз керек балдарыбызды.